Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып коюңуздар. Спортчуларыбызды колдоп, комментарий калтырып, каналга катталып коюуну да унутпайлы. 2019 жылы Алимардан Абдыкаров VFC уюмунда Александр Подлесный аттуу орус мушкери менен 61 кг салмагында чыгып, жеңишке жеткени менен калыстар тең чыгууну каттап коюшкан. Ошол чечим биздин спортчунун эсинде калганы анык. Азыркы учурда Подлесныйда ACA уюмунда мушташып жүрөт. 2022 жылдан азыркы учурга чейин ACA'де 4 беттеш өткөрүп, 3 жолу жеңип, 1 жолу жеңилди. Ал эми Алимардан ACA'де 3 жолу мушташып, үчөөндө тең бразилиялык мушкерлерди калыстардын бирдей чечими менен жеңип алды. Эми мынтип Подлесный менен мушташып, мурунку тең чыгууну жабууга жакшы мүмкүнчүлүк жаралууда. Подлесный Алимардан Абдыкаровдун сүрөтүн өз Instagram баракчасына жайгаштырып, мынтип жазып калтырды. Я не знаю, кто составляет эти рейтинги, но это забавно деп күлүп, Асланбек Бадаев, кого нужно побить, чтобы мое имя было в этом рейтинге? Я облегчу вам эту задачу. У меня есть имя, чье место я займу. Алимардан Абдыкаров, пришло время поставить точку в нашем противостоянии. Сентябрь-октябрь, let's go деп жазып калтырды. Өз кезегинде Алимардан ал мушкерге мынтип жооп берди. В этот раз твои судьи не помогут тебе. Я все скажу в клетке. Прошу Лигу ACA нам сделать 5-раундовый бой, чтобы никаких вопросов не было после нашего боя деп жазды. Бул эки мушкер кайрадан мушташса, кимиси жеңишке жетет деп ойлойсуздар. Алимардан кайрадан өзүн мыкты жагынан көрсөтүшү мүмкүнбү? Орусиялык мушкер ACA'деги 3 беттешинин экөөндө калыстардын ажырым чечими менен жеңген. Андыктан бул маалымат эки мушкердин деңгээлинен кабар берип тургандай. Биз спортчубузга ийгилик гана каалайлы. Таиланддагы Тайгер Муайтай залына машыгууга кеткен Илимбек Акылбек уулу машыгуулары башталганын жазып, төмөнкү видеолорду жана сүрөттөрдү жүктөдү. Ал эми казактардын Октагон уюму лиганын эң жаш чемпиону менен UFC'нин эң жаш мушкери Рауль Росастын машыгып жаткандагы видеосун жайгаштырды. Жакында эле Кореянын Роот FC уюмунун 63 кг салмагынын гран-присинде биздин мушкер Ражабали Шайдуллаев чейрек финалда мушташып, Янг Джионг аттуу жергиликтүү мушкерди убакыттан эрте муунтуп жеңип алды. Эми кийинки атаандашы жапониялык Акира Харагучи болмокчу. Ал жарым финалдык беттеш август айынын 26-сында өтөрү маалым болду. Харагучи дагы 23-июнда гран-придеги чейрек финалдык беттешин жеңип чыкты. Анда кореялык мушкерди калыстардын бирдей чечими менен жеңип алды. Жапониялык спортчу 28 жаштагы тажрыйбалуу мушкер. Профессионалдык карьерасын 2019 жылы баштап, андан бери 13 беттеш өткөрүп, 9 жолу жеңип, 4 жолу утулуп калган. 4 жылдын ичинде 13 беттешке чыгып койгону эле мыкты экенинен кабар берип тургандай. Ражабали бул беттешке жаракатсыз жетип, жеңишке жетишин каалайбыз. Мына ушундай достор, видеого сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар.